Салам достор, бүгүн биз алгачкы эфирибизди баштап атабыз. Алдыбызда 2 кружка турат, андагы чайларды иче албайбыз, себеби мен орозомун, коногубуз дагы орозо. Коногубуз демекчиси, коногубузду тааныштыра кетели. Код курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Жомарт Сулайманов бүгүн бизде конокто. Салам алейкум. Алейкум салам. Анда эмесе дароо суроолорго өтөлү, биринчи суроону бере берейин. Жомарт байке, айтсаңыз, сиз жеке жашооңузга көпчүлүк кызыгышат да? Жеке жашооңуз кандай? Кайсыл окуу жайды бүттүңүз? Кайсыл жердин кулуну болосуз? Ошол жөнүндө бир биздин көрөрмандарга, биздин катталуучуларга кененирээк айтып берсеңиз. Мен 1981-жылы 15-ноябрда төрөлгөм. Ош облус Кара Суу району Папан деген айылда. Негизи 7-класска чейин окугам, 7ден баштап 10-класска чейин билимим жок. Окуган эмес мектепте. Соодага чыккам. Ошто жанагы пау деген жвачкалер бар, ошону сатып, анан кийин дюпилерди сатып, сок кылып аралаштырып. Ошентип 10-класстан кийин 10-11де ошол Папанда бүттүм. Эч бир жерде окуган эмесмин. Ошол соода менен. Анан 7 балам бар, 3 кыз, 4 уул. Кудайга шүгүр келинчегим бар. Ата-энем бар, 9 бир тууганбыз. Ошол жеке жашоом ушундай, Кудайга шүгүр. Биз кичинекей кезде «Богатые тоже плачут», байлар дагы ыйлайт деген сериал болгон. Деги эле элдин арасында байлар дагы ыйлайт деген сөз бар. Ушуга кандай карайсыз? Карапайымга караганда негизи байлар көп ыйлайт да. Байлар көп ыйлайт. Себеби байлардын убакыт дагы жок. Себеби байларда мындай болот да. Байлык болгондон кийин ага арызданган адамдар көп келет да. Туугандары, же бир туугандары, же балдары кеңири жашап, жашоодо баягы бардык ийгиликте жүрүп, анан туура эмес нерселерге кирип кетип, анан байлар ыйлайт да. Түнү менен уктабай чыккандары күндөр болот. Мисалы үчүн түнү менен аялың ары карап жатат, сен бери карап жатасың, телефон калькуляторун ачып алып, чыкылдатып баскан канча байлар бар мисалы үчүнчү. Бир ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз кыйынчылыктар болот да. Кыйынчылыгы жок, ийгиликке жетүү бул жок эсе го дейм менин оюмчачы. Негизи байлар көп кыйынчылыкты баскан үчүн ошол байлыкка жетет да. Мындай жакшы жашоодо иш менен болосуң дагы, семьяңы, туугандарың баарын акча менен камсыз кылып коюп, анан өзүң көбүнчө иш менен алек болуп, тигилерди унуп калгандыктан алар башка жолго кирип кетип, анан сени ыйлатат да. Бизнес жашооңуздагы эң оор учурлар кайсылар болду? Ушул күнгө чейин, ушул деңгээлге чейин банкрот болдуңуз беле? Канча жолу банкрот болдуңуз? Деги эле ошол өтмүшүңүздөгү банкроттор жөнүндө айтып берсеңиз. Күнүнө кирип турасың да банкроткочу, күндө. Бирок мындай чоң банкроттор болгон, конечно, бул банкротсуз ийгилик болбойт. Себеби бир ташты деле айтат го, алдыга алыс ыргытыш үчүн жок дегенде колду арткага мынтип туруп, анан ыргытсаң таш алыска түшөт да. Анан алдыдан мындай ыргытсаң мээрге түшөт го. Ошол сыяктуу эле бир банкрот болуп, артка кетесиң дагы, анан кеткенде катуу кетесиң да, ошондой. Ар бир эки нерсе жанаша жүрөт экен да, негизичи ак, кара, банкрот, анан ийгилик деген экөө мындай жанаша эле жүрөт. Канча жолу банкрот болдуңуз? Же кандай банкрот болду? Эң ирилерин. Чоң банкроттон убагында ошо үйүмдү сатып, үйүмдүн оборот болгондо үйүмдүн акчасын жок болуп калган, ошол чоң банкрот болгон. Азыр көбүнчө жаштар өмүрү угуп билбеген бир тармактарга бизнес баштайм деп кирип алып атат да. Анан ошонун артынан банкрот болуп карызга батып атат. Анан ошол бойдон үмүт өчүп калат балдардын, жаштардын. Жаңы бизнес баштайм дегендерге сиз кандай кеңеш бересиз? Эмне кылыш керек алар? 10% адам өз идеясы менен, өзүнүн пикири менен байыган болсо, 90% байлардын ичинен 90% бирөөнү ээрчип байыгандар да. Адам мисалы үчүн өзүң бирденкени ойлоп таба албасаң, анда байларды ээрчиш керек да. Ким көйнөк тигип сатып байып атабы, же үй куруп сатып байып атабы, же темир алып салып сатып байып атабы, же кандай тармак менен байып атса, ошону ээрчисе эле сөзсүз ийгиликке жетет да. Бул дагы баягы омарт келип турат экен да, бир туруп стройкага, бир туруп соодага, бир туруп кийимге, бир туруп дордойго, бир туруп Россияга эмне кылып атса, ошону эле турасак. Ийгилик деген эмне ал сиздин оюңузча? Бейишке кирүү го дейм, ийгиликтин эң чоң эмеси. Бир нерсени максат кылсаң, ошол нерсеге жетсең, ошол ийгилик да. Мисалы үчүн акчаны максат кылдың, акчага жеттиң, бул ийгилик. Машинени максат кылдың, машинеге жеттиң, ийгилик. Мисалы үчүн бир илимди максат кылдың, мисалы үчүн бир китеп окуп, же болбосо англис тилин үйрөнөм деп, англис тилин окуп үйрөндүң, ага жетиштиң, бул дагы чоң ийгилик. Ушундай ийгиликтер толтура, ар бир нерсеге жетишүү бул өзүнчө бир чоң ийгилик го дейм. Азыр көбүнчө мындай болдук да, өзү бизнесмен же бизнесмен эмес, коучер деген, тренер дегендер көбөйүп кетти да. Бир 5-6 баланы чогултуп эле кандай бизнес кылыш керек, кандай ийгиликке жетиш керек, сырларды үйрөтүп.
Деги эле ушул бизнес тренингтерге көз карашыңыз кандай? Байыштын эрежеси, сыры каякта? Миллион теория, килограмм практика деп коюшат го көбүчү. Мисалы үчүн негизи практика жакшы да. Теорияда айтып коесуң, мынча керек деп коет. Мисалы үчүн көп балдар келет да магачы. Келет дагы, байке дейт, үйү бар, машинеси бар, мында кылсак өнүгөбүз дейт да. Анан ушуну спонсорство кылып ушул нерсени ишке ашырбайлы дейт да. Бизге айтып атат дагы, өзү тәвекелге бара албай атат да. Значит, бир ийгиликке жетиш үчүн, бир нерсеге максатка жетиш үчүн эң чоң ролду тәвекелчилик ойнойт экен да. Бирок толтур адамдарда идея бар. Ошол проектти ишке ашырыш үчүн тәвекелчилик керек да. Машинени сатыш керек, бизнести башташ керек. Көздү жумуш. Теория менен жетиш кыйын да, практика керек да сөз. Практика деген бул кыймыл аракет деген да, кыл деген сөз да. Исламда деле айтат го, мисалы үчүн дуа эки түрлүү болот. Мына руханий отуруп алып Кудайдан сурайсың, анан кийин баягы кыймыл аракет менен себептерин аткарасың дейт. Дин менен кетсең фанат болосуң дейт го, анан кийин баягы дүйнө менен кетсең атеист болосуң дейт. Экөөнү аралаштырып, мындай каймагын чыгарыш керек экен да. Ортолукту кармаш керек экен. Азыр соц тармактарды карап келе турган болсок, биздин эркектер назик алсыз болуп калгандай да, үмүтсүз болуп калгандай. Биздин эл жалпы үмүтсүз, алсыз болуп калган. Биз эркектер бүт эле ушундай алсыз, назик болуп калдыкпы? Экиден ашыкча балалуу болуштан коркот да. Аны багыш керек, окутуш керек, чокутуш керек дегендей. Бир адам баласы 20% жаман, анан 80% жакшы жагы бар да. Анан ошо жаман жагын көрсөтүп атып, ошол жак биз көзүбүз ток ошо 20% жаман жагын көрүп калдык да. Жакшы жагы бар 80%. Ошону дагы айтсак болот. Мисалы үчүн мен тааныган бир досум бар, бир 1000ден ашык кызды шөйнө секме иштеди. 1000 адамга иш берип атат да, мындайча айткандачы. Булар мындай илгерки биздин ата бабабыздай эле батырлар. Адам бир ийгиликке жетиш үчүн сөз бирин жамандаш керек экен да. Ошол нерсени көп пайдаланып калдык да. Себеби башка мамлекетте, мисалы үчүн Турцияда, Европада, Китайда, ошол эле мына кошуна Өзбекстанда бири-бирин мактап ийгиликке жеткен да. Жамандап ийгиликке жеткен эмес, мактап, молодец, сен мондойсуң деп атып, бири-бирине дух берип атып, ошол көп ийгиликтерге жетип алды да. Бизде бар ошондой батырлар. Ошону айтканга үйрөнүшүбүз керек. Көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Демек, коом кандайдыр бир деңгээлде мындай үмүтсүз абалга кирип калган, айрыкча соц тармакта карасаң, жалаң эле проблема айтылат да. Сиз айтып аткан мисалы 80% бир ийгилик айтылбайт да. Биздин негизи бул тарбиядан да. Союздун тарбиясын көрдүк. Андан кийин эле Союз развал болгондон кийин баягы сырттан келген агымдардын тарбиясын алдык. Ошо менен биз бир аз туура эмес тарбия алып калдык. Анан биз сыртка чыга баштадык. Биз 90-жылга чейин сыртка чыккан эмес да. 90-жылдан кийин уже сыртка чыгып, биз мен сыяктуу жаштар Турцияны, Европаны, Китайды көрүп келип алып, Россияны көрүп келип отур. Жашоо башкача турбайбы? Мунуку туура эмес экен, бул туура экен, уже мындай өзгөрүү башталды да. Буга мындай бир күндө же бир жылда өзгөрбөйт да, мындай 10 жыл, 15-20 жыл деген бир убакыт керек экен да. Көпчүлүк айтышат, байысам кайрымдуулук кылам дейт. Же болбосо бир муктаж ооруп аткан бирөөнү көрсө, охата мен бай болгондо ушул киши ушуларга жардам бермекмин дешет да. Кайрымдуулук кылыш үчүн сөзсүз бай болуш керекпи? Орто жашоодогулар, орто жашагандар кайрымдуулук кылса болбойбу? Бир кайрымдуулукту көчөдө баратып, жана ташты алып коюп, же болбосо бирөөгө жылмайып жакшылык кылып коюп, бана бекер, бесплатный кайрымдуулукка көп көңүл бурабыз. Анан кийин акчасы көптөр бериш керек деген бир эки эле нерсени карман алганбыз да. Бирок орто бар да, мисалы үчүн. Орто жашоо бар да. Бир адам мурдатан бери айтып кетем, бир адам 10 000 сом зарплата алса, ошону 1000 сом сөзсүз бериш керек депчи. Биз ушул ийгиликке берип жеттик да. Мисалы үчүн менмин деген кыйындарды, мисалы үчүн Билл Гейтс карап көрсөң, Африкага мынча миллиард которуптур дейт. Мисалы үчүн карап көрсөңчү, ал значит жөн байыган жок да, ошо Африкага, ошол Билл Гейтс Африкага, Кудай Таала Билл Гейтсти Африкага жардам беришин билгендиги үчүн Билл Гейтсти байытты да. Чөнтөгүңдө 100 сом болсо да 50 сом бергенге неметсең, значит Кудай Таала сөз берет экен деген бир тыянак да. Сөзсүз баары бериш керек экен. Бул баягы неме эмес, баягы материалдын нерсе эмес, материалдын нерсеге деле чектелсек болбойт. Мисалы үчүн акча да беришибиз керек, бирок анын неме көңүл, пикир, мисалы үчүн бирөө сураса оройбой, күлүп сүйлөп, бизде көбүнчө эле багындай жесткий болуп калдык да, мындай аркы сүйлөсөм мындай токот болгонсуп, мен сага караганда кыймын дегенсип, тип мамиле жасайбыз да, менсүүнү мененчи.
ал менен значит бул дагы баягы бергенге жатпайт экен да. Мисалы үчүн Европа, Турция, Китай барсаң милициялар тосуп алдында, даже Өзбекстанда ошондой. Мисалы үчүн Өзбекстанда бир фура кирип адашып кеткен экен, гайлер тосуп алып келип границага чейин эшитип келип Кыргызстанга чыгарып бериптир да. Мен бир таанышым айтат. Бул кичпейилдүүлүк менен биз ийгиликке жетет экенбиз да. Сөзсүз баягы кичпейилдүүлүк болуш керек экен. Дагы бир суроо, бул суроо сиздин жеке жашооңузга тиешелүү. Сиз кийимди көбүнчө кайсы дүкөндөрдөн аласыз, каяктан кийинесиз? Кийимди любой жерден ала берем. Магазинден алам, Дордойдон алам, Орто Сай базардан алам. Негизи официально мына кийим кылам деп базарга түшпөйм. Бирок бир жака баратканда мына кийим эскирип же неметип калса кирип магазинден же болбосо базардан сразу алып кийип кете берем. Тамакты кайсыл жерлерден жейсиз? Бизнес, ланч, атайын бир ресторандарда тамактанасызбы? Жакшы тамак болсо любой жерде отуруп жей берем. Баары эле бир тамак. Просто аны ошол тамакты бир аз жанына шам коюп, эметип койгон үчүн баягындай бизнес ланч болуп калат да. Анан мен кыргыз тамактары көбүнчө жагат. Самсы жакшы көрөм, пловду жакшы көрөм. Көбүнчө мына жаныбызда магазин немеден столовойлардан тамак ичем. Баарыбызга белгилүү болгондой эле жакында 6 батирди элге берип салдыңыз да. Курулуш компаниясы. Ошол батирлерди эмне үчүн бердиңиз? Эмне үчүн ушунчалык чыгым кылдыңыз? Көп себептер бар да. Биринчи себеп ошо компанияны раскрутка кылыш керек болду да. Компанияны элге таанытыш керек болду. Экинчи максатыбыз ошол элге мындай беришти үйрөтүш керек болду да. Мындай баары эле бере алат, башкалар дагы бергенге үйрөтүү максатында болду. Келечекте Кут курулуш компаниясы дагы эмнелер менен элге сүйүнчү тартуулайт? Кут Кудай буйруса, алдыда 10 квартира ойнотобуз элге, 5 квартира интернет колдонуучулар үчүн, 5 квартира карапайымдар үчүн. Буну тез эле 1 ай, 1,5 айдын ичинде ашып кетсе 2 айда ойнотуп бере калабыз. Анан негизи бизде максатыбыз бар, быйылкы жылы план боюнча 200 квартира чыгарган атабыз. 200 квартиранын 130 квартирасын мугалимдер үчүн, 70 квартираны бул докторлор үчүн, медсестра, аркаверкилер үчүн. Буларга мындай кылып беребиз. Айына 25 000 сомдон төлөп, 6 жыл төлөп, 25 000 сомдон 6 жыл төлөсө, ошо үйдөн кутулат. Ушундай бир 200 квартираны ушундай шарт менен чыгардык. Жакында 1 айдан кийин чыгарып берип баштайбыз. Жылда көбөйтө беребиз. Бишкек шаарынан башка дагы региондорго үй куралы деген ниеттер барбы? Же болбосо башка мамлекеттерге үй куруш деген ниеттер барбы? Эми биринчи планда Бишкек. Себебин мына айтып кетейин, Бишкекке куруп атабыз. Экинчи планыбыз Ошкода куралы деп атабыз. Быйыл буюрса бир жерлер сүйлөшүп атабыз, Ошкода баштайбыз. Анан сырткы мамлекетке бир атомчулукта оюбуз жок. Сыртка чыгып, сыртка куралы деген. Биринчи ошо Кыргызстанды элди үй менен камсыз кылсак, оюбуз, ниетибиз Кыргызстанды өнүктүрүү. Ар районго кургубуз жок. Бир жака кургубуз келип атат, бирок Ошко жылган атабыз. Себеби мындай да, Китай эмне үчүн бай? Турция эмне үчүн өнүгүп атат? Европа эмне үчүн бай? Себеби население көп да. Китайдын бир эле шаарында 30-40 миллион адам жашайт. Эмне үчүн өнүгүп атат Москва? Значит, 10 миллиондон ашык населениясы бар. Ошон үчүн өнүгүп атат. А Кыргызстанда дагы бардык жаштар, күчтөр бардыгы бир шаарга топтолсо, бизде Бишкекте азыр ашып кетсе 1 миллионго тегерегенде адам бар да. Ушул 1 миллион, 5 миллион болсо, Бишкек өнүгөт да. Ошон үчүн баарын ошо бир жерге топтолсо өнүгүү болот. Китай ошон үчүн өнүгүп кетти, баягы населениясы көп адамдар тыгыз бир жерде жашаган үчүн экономика өнүгүп кетти да. Бүт ошо өнүккөн мамлекеттерди карасаң, ошол шаарларында 20 миллион, 30 миллион калк жашайт. Көбүнчө сиз жанагы социалдык роликтерге, социалдык фильмдерге же бир сериалдарга мындай элди жакшы үндөгөн бир видеолорго, роликтерге спонсорлук кылып жүрөсүздөр да. Максатыңыздар эмне? Максатыбыз дайыма ошо жакшылыктын үстүндө болуу. Адам жакшылык деле кылса болот, жамандык деле кылса болот. Эки нерсе жана айткандай эле эки нерсе эшип жүрбөйт. Себеби биздин максатыбыз бул дүйнө өтүүчү, бүгүн эртең болбосун өтүп кетет. Жакшылык иш кылсаң ар жакта сыйлыгы бар деп атпайбы? Ошон үчүн жакшылык ишке көбүрөөк көңүл бурабыз да. Жок дегенде кур кетирбей аракет кылабыз. Мындай байкасак, көпчүлүк немелер ийгиликке жеткен адамдар, бир бизнесте аты таанылып калгандар, аттын кашкасындай болуп элге таанылса эле дароо бир партия түзүп, саясатка кирип кетип атат да. Же болбосо дароо эле бир депутаттыкка талапкерлигин коюп, кыскасы ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атат.
Сиз деле мына жакындагы бир шайлоолордо бир партия түзүп же болбосо депутаттык аттанайын деген, саясатка аралашайын деген ниеттериңиз жокпу? Барабайын деген оюм жок. Себеби башында деле айтканмын, чынчык сойсо да касап сойсун депчи. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн специалисти керек да. Себеби депутат болуш үчүн ошо депутат деген специалист болуш керек да. Ал жердечи мындай закондорду жиликтеп, устукандарды кимге тартыш керек, аркы-беркин билиш керек. Биз үй курабыз, содагербиз, товар алып келип сатабыз. Барып турганда биз бизнесмен депутат болсок, мейли колдосо колдоп кое берет. Акчасы бар башты дейткенде апарып колдосо колдоп коет. Бирок ал жерде биз койду жиликтешти билбейбиз да. Законду жиликтешти билбейбиз. Бул Кыргызстан бир чоң кеме да. Ошо кемени бияка айдаш керек, аяка айдаш керек деген бир адамдар барыш керек да. Ал жерге мындай обязательно мына коммерсантчы бизнесмен барышты мен негизи каалабайм ал жергечи. Ошол ар ким өзүнүн специалисттери барса жакшы го дейм. Көпчүлүк жаш жигиттер орозо тутушпайт да. Орозо жөнүндө эмне айта аласыз? Жаштарга мен эчтеке дей албайм. Мен орозо тутуш керек, бирок мына мисал катары бирдемкелерди айтып кетишим мүмкүн. Себеби адам баласы баягы алымдар айтышат го, нанга, сууга кандай муктаж болсо, рух дагы ошол баягы ыйманга ошондой муктаж деп. Ыйман деген эми Аллахтан таанып билип болот го. Ошол сыяктуу эле адам баласы биз нан жейбиз, анан чочконун этин жейбиз да. Нан халал, чочконун эти харам. Рух дагы мындай орозо тутуу менен, Аллах тааланы таануу менен бул халал азыкталат экен да. Анан интернет көрүү, же бир саясатка кийлигишүү, же бирөөнү жамандоо арам азыктангандай эле экен да. Себеби баягы адам интернет чукуп, баягы Facebookка кирип бирөөнү критикалап, бирөөнү жамандап, аркы-берки кылганы бул мындай адам рахат алат экен да. Рух халалбы, харамбы азыгын ала берет экен. Ошон үчүн халал азык менен тойгозгонго аракет кылыш керек. Бул орозго как раз ушул халал рухту тойгозо турган мезгил да. Ошон үчүн рух ач болсо, сен курсаң материалдын канча ток болсо дагы, рухуң, жүрөгүң ач болсо, сен ошончолук бул дүйнөдө жашоо үмүтсүздүк, жашоого болгон, ахиретке болгон, туугандыкка болгон үмүтсүздүк болбойт да. Жамандап жүрүп өтүп кетебиз да. Барып эле бара турган жерибиз туура эмес жак болуп калат. Келип убактыңызды бөлүп биз менен маектеш бергениңизге чоң рахмат. Буюрса дагы көп чакырабыз, көп сүйлөшөбүз. Урматтуу достор, урматтуу катталуучулар, бүгүн бизде конокто Кут курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Жомарт Сулайманов болду. Буюрса мындан ары дагы кызыктуу маектерди курабыз деп сиздерге сөз беребиз, убада беребиз буюрса. Дагы ушул сыяктуу мекендештерибизди чакырып, маектешип, пикир алышабыз деген ниетибиз бар. Бизге катталыңыздар, ой пикирлериңиздерди жазыңыздар, лайк басыңыздар.